Саламатсыңарбы кыздар? Бүгүнкү темабыз фигуранын өлчөмдөрүн алуу. Кыздар, сабакка маанайыңардын көтөрүңкү болуп катышууңарды каалаймын. Ошон үчүн ушул музыка силер үчүн. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensando, que voy impondinando. Nadie estoy dadidando. Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba. Sabe que esa beba está buscando de mi bomba. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero que me con todo amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa y no me quiero darle viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Hasta provocar los gritos y que vive esto herido. Despacito. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты толку бойдун негизги өлчөмдөрүн алууну үйрөнөбүз. Алган билимибизди колдонууну жана изденүүнү өстүрүп өнүктүрөбүз. Бири-бирибизди сыйлайбыз, бири-бирибиздин ойлорубузду уга билебиз жана дайыма адептүү болууга умтулабыз. Толку бойду өлчөөдө ар кандай аспаптар, шаймандар колдонулат. Фигураны өлчөөдө өлчөтүүчү жеңил кийимчен же ич кийимчен, жылаң аяк же жаппыз туфличен болушу керек. Өлчөтүп жаткан адамдын туруу абалы, түз туруп, кадимки абалын сактап, колдорун түз таштап, манжаларын жазып, тизесин бүкпөй, соончогун тийгизип, буттарын уштарын ачып коюш керек. Өлчөм белгилерин кучакты, узундукту, туурасын сантиметр лента менен өлчүшөт. Өлчөө чоңдугу сантиметр менен жазылат. Өлчөмдүк белгилер тамгалар менен белгиленет. Б. Бийиктиктер. У. Узундуктар, аралыктар. К. Толук кучактар. Ж. Жарым кучактар. Т. Туурасы, кеңдиги. Р. Рост. Д. Диаметр. Ч. Борборлордун арасындагы аралыктар. О. Оюгу. А. Корпустун абалы. Бийиктик, узундук, толук кучак, рост, толук өлчөнүп, толук жазылат. Жарым кучак, борбор ортосундагы аралык, туурасы, кеңдиги, толук өлчөнүп, жарым өлчөмдө жазылат. Кыздар, азыр мен негизги өлчөмдөрдү алууну көрсөтөмүн. Өлчөөнүн алдында бел сызыгын таап аныктап алуу үчүн созулбаган лента менен белдин эң ички жеринен байлап коебуз. Биринчи өлчөм белдин жарым кучагы. Сантиметр лента менен бел сызыгынан айланта өлчөнөт. Бул белдин жарым кучагы. Өлчөмдү жазып коебуз. Экинчи өлчөм көкүрөктүн жарым кучагы. Сантиметр лента менен көкүрөктү айланта көкүрөк чекиттери боюнча өлчөнөт. Көкүрөктүн жарым кучагы. Өлчөмдү жазып коебуз. Кийинки өлчөм жамбаштын жарым кучагы. Сантиметр лента менен жамбаш чекиттери аркылуу айланта өлчөнөт. Жамбаштын жарым кучагы. Өлчөмдү жазып коебуз.
Кийинки өлчөм көкүрөктүн бийиктиги. Моюн чекитинен тартып, көкүрөктүн чыгып турган чекиттерине чейинки аралык. Бул көкүрөктүн бийиктиги өлчөмү. Жазып коебуз өлчөмдү. Кийинки өлчөм өңүрдүн белге чейинки узундугу. Ушул эле моюн чекитинен тартып, көкүрөк чекиттери аркылуу бел сызыгына чейинки аралык. Бул өңүрдүн белге чейинки узундугу. Көкүрөктүн туурасы. Көкүрөк бездеринин үстүнөн колтук бурчтарынын чекиттерине горизонталдуу өлчөнөт. Өлчөмдү жазып алабыз. Бул көкүрөктүн туурасы. Кийинки өлчөм учанын белге чейинки узундугу. Моюн чекитинен тартып, далынын дөмпөй чыгып турган жери аркылуу бел сызыгына чейинки аралык. Моюн чекитинен тартып, далынын чыгып турган, дөмпөйүп чыгып турган жери аркылуу бел сызыгына чейинки аралык. Бул учанын белге чейинки узундугу. Кийинки өлчөм учанын туурасы. Арткы колтук чуңкурларынын бурчтарынын аралыгы өлчөнөт. Арткы колтук чуңкурлары. Бул учанын туурасы. Кийинки өлчөм ийиндин туурасы. Моюн түбүнөн ийин чекитине чейин өлчөнөт. Бул өлчөм ийиндин туурасы. Өлчөмдү жазып коебуз. Кийинки өлчөм колдун узундугу. Ийин чекитинен тартып, чыканак аркылуу, колду бир аз бүйүп коебуз. Чыканак аркылуу 40 муунга чейин өлчөнөт. Бул колдун узундугу. Өлчөмдү жазып коебуз. Кийинки өлчөм колдун кетменинин кучагы. Колдун кетменинин кучагы. Колдун кетменин айланта горизонталдуу өлчөнөт. Бул колдун кетменин. Кийинки өлчөм ийин кучагы. Колдун ийин бөлүгүн айланта колтук чуңкурлары тушунан горизонталдуу өлчөнөт. Колтук чуңкурлары тушунан. Бул ийин кучагы. Кийинки өлчөм кийимдин узундугун алабыз. Моюн чекитинен тартып, көкүрөктүн чекиттери аркылуу узундугун алабыз. Кээде тизеге чейин же акырына чейин алынат. Эгер юбканын узундугун өлчөй турган болсок, анда бел сызыгынан жамбаш аркылуу өлчөйбүз. Эгер бийик такалуу туфли менен кие турган болсок, анда туфлинин бийиктиги эске алынат. Кыздар, дагы бир жолу өлчөмдөрдү кантип өлчөнү айтып өтөмүн. Биринчи өлчөм белдин жарым кучагы. Сантиметр лента менен бел сызыгынан айланта өлчөнөт. Модельди өлчөгөнүздө 34 сантиметр болду. Экинчи өлчөм көкүрөктүн жарым кучагы. Сантиметр лента менен көкүрөктү айланта, көкүрөк бездеринин чыгып турган чекиттери боюнча өлчөнөт. Модельди өлчөгөнүздө 44 сантиметр болду. Үчүнчү өлчөм жамбаштын жарым кучагы. Сантиметр лента менен жамбаш чекиттери аркылуу айланта өлчөнөт. Модельди өлчөгөнүздө 48 сантиметр болду. Кийинки өлчөм көкүрөктүн бийиктиги. Моюн чекитинен тартып, көкүрөктүн чыгып турган чекиттерине чейин өлчөнөт. Модельди өлчөгөнүздө
32 сантиметр болду. Кийинки өлчөм өңүрдүн белге чейинки узундугу. Моюн чекитинен тартып, көкүрөк бездеринин чыгып турган чекиттери аркылуу бел сызыгына чейин өлчөнөт. Модельди өлчөгөнүздө 47 сантиметр болду. Кийинки өлчөм көкүрөктүн туурасы. Көкүрөк бездеринин үстүнөн колтук бурчтарынын чекиттерине горизонталдуу өлчөнөт. Модельди өлчөгөнүздө 13 сантиметр болду. 7-нчи өлчөм учанын белге чейинки узундугу. Моюн чекитинен далынын дөмпөйүп турган жери аркылуу бел сызыгына чейин өлчөнөт. Модельди өлчөгөнүздө 35 сантиметр болду. Кийинки өлчөм учанын туурасы. Арткы колтук чуңкурларынын бурчтарынын аралыгы өлчөнөт. Модельди өлчөгөнүздө 11 сантиметр болду. Кийинки өлчөм ийиндин туурасы. Моюн түбүнөн ийин чекитине чейин өлчөнөт. Модельди өлчөгөнүздө 11 сантиметр. 10-нчу өлчөм колдун узундугу. Ийин чекитинен тартып, чыканак аркылуу 40 муунга чейин өлчөнөт. Модельди өлчөгөнүздө 53 сантиметр болду. Кийинки өлчөм колдун кетменинин кучагы. Колдун кетменинин айланта горизонталдуу өлчөнөт. Өлчөгөнүздө 16 сантиметр болду. Ийин кучагы. Колдун ийин бөлүгүн айланта колтук чуңкурлары тушунан горизонталдуу өлчөнөт. Өлчөгөнүздө 26 сантиметр болду. Кийимдин узундугу. Моюн чекитинен баштап көкүрөк бездери аркылуу каалаган узундук алынат. Юбканын узундугун ала турган болсок, анда бел сызыгынан жамбаш аркылуу өлчөйбүз. Сабагыбыз аяктады кыздар. Берилген тапшырманы аткарып, мага жөнөтөсүңөр. Саламатта болгула.